Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah ve ba'd. Şam'da Zubas деген kişi var ali. Umar ibn al-Hattab radıyallahu anhu kede mına şol kişi menen jolугуп turat ele. Mına şol kişi kündөрдүн birinde jogolup kaldı. Anan Umar ibn al-Hattab radıyallahu anhu ошол Zubas деген kişi kayda dep surады ele. Adamlar aytышты. Al içip ketти, arak içip ketти. Ошол күнөөнүн артынан түшүп кетти деп айтышты. Ошондо Умар ибн al-Hattab радıyallahu anhu ошол кишиге Зубаска кат жазган экен. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا أنت هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Де мына ушундай катты жазып, мына ушул дуаны жазып, анан салып адамдарына берип жиберет. Анан жанагы киши катты ачып окуган кезде Гафиридзамби хуа гафиридзамби ва кабилит тауби шадидул иқаби дегенде Аллах Таала мени күнөөлөрүмдүн кечирүүсүнүн убадасын бериптир. Жана тооба кылсам Аллах Таала тообамды кабыл кылат экен. Жана Аллах Таала мени өзүнүн азабынан эскертти деп ошол замат арактан алыс болуп аракты таштаган экен. Умар ибн al-Hattab радıyallahu anhu'nun жазган каты бир натыйжа бергенден кийин Умар ибн al-Hattab радıyallahu anhu мына ушундай күнөөнү артынан ээрчип кеткен адамга мына ушундай түрдө эскертме бергиле, ага унчукпай койбогула деп мына ушундай багыттоо берген экен. Эми инсан баласы адашпаган инсан жок, күнөө баткагына батпаган инсан жок. Мына ошондуктан акыл насаат кыла берилсе, Алла хидаят кылып, кээ бир инсандар күнөөнү таштап калуусу дагы мүмкүн экен мына ушундай учурларда. Аллаху алам.